Саламатсыздарбы, Суперкейджи порталыбыздын жалпы көрүүчүлөрү. Бүгүн да сиздерге пайдалуу маалымат алалы деп Рекоев клиникасына келдик. Бүгүн эндокриндик система тууралуу кененирээк түшүндүрөбүз. Жакшы болуп калдыңыздар, кандай жай туралысыз? Азыр сиздерде Рекоев жакшы идетте жеткен карап экен. Келгенде жакшы кабыл алышып экен. Doğrularımızı karar, şu an kadar içinde biriktim. Ama şöyle şeylerim var, lazım kalıptan, ne gerekli alıptan, Саламатсызбы агай. Бүгүн да сизден биздин ден соолугубуз тууралуу пайдалуу маалымат алалы деп келдик. Бүгүн болсо эндокриндик системасы жөнүндө кыскача айтып бересиз. Эндокриндик система деген жалпы эле системадай нерв системасы сыяктуу өтө орчундуу негизги система да организмде. Эндокриндик система деген бул баягы адамдын бүт кыймылын, зат алмашуусунун баардыгын аныктап турат. Ошон үчүн бизде врач эндокринолог деген бар. Кээде эндокриндик система бузулса ошолор врачта көрөт. Анан баягы үй бүлөлүк дарыгерде көрөт. Мен өзү негизги кесибим врач эндокринолог, терапевт эндокринолог. Ошон үчүн мен дагы бул менен катышып көрүп жүрөбүз да. Эми бул кандай? Бизде айтып атпайсызбы, гипофиз, гипоталамус деп. Бул өзү баарын борбордук нерв система башкарып турат. Борбордук нерв системанын ичинде, миянын ичинде тиги гипофиз, гипоталамус. Анан ошол баягы бул зона бүт ички бездерди функциясын аныктап турат да. Эндокриндик деген эмне деген сөз? Эндо деген сөз ички, крин деген куям. Бул гормондор канга куюлат. Эндокриндик системада гормондор чыгып турат. Эми гипофиз, гипоталамус деген гипоталамус соот зонасы. А зона гипофиз менен бирге. А гипофиз болсо ошо гипоталамуска баш ийет. А борбордук нерв система баарын башкарат дедимби? Кай капанын баары ошо белгилип турат да. Яны эми кандай дейбиз? Эми гипофиз, гипоталамус өзү дагы эки гормон чыгарат. А гипофиз баардык гормондорду чыгарып, мисалы ар бир мисалы калкансымал безге тиреотропный гормон деген чыгарат, аны башкарып турат. Бөйрөктүн үстүндө 3 бурчтук безге адренокортикотропный гормон деген чыгарат, аны башкарып турат. Эми жыныстык бездерге гонадотропный гормон дегендер бар. Аны башкарып өзүнүн гормонун чыгарып турат. Чыгып баягы гипофиз менен гипоталамустан көп көз каранды да, ички бездерчи. Ушундай. Зоб деген эмне? Анан болгокту кандай түшүнсөк болот? Калкан сымал бездин функциясын түшүндүрүп бериңизчи бизге. Эми биз зоб деп эле айта беребиз. Зоб десе элдин баары чочуйт. Анткени бизде Кыргызстанда эндемиски зоб да, эндемиски. Бизде баягы йод аз, йод тиги топуракта да аз, йод тиги эмеде сууда аз, керек болсо абада да аз. Ошон үчүн биз тоолуу мамлекетпиз да, өлкөбүз. Анан йод аз болгон үчүн бул өзү калкансымал бездин гормондору, мисалы тироксин, триатиранин, кальцитиранин деген көбүсү эки гормон. Ошо айтып кеткен эки гормон йод менен синтезделет. Ошон үчүн йод аз болгон үчүн калкансымал без чоңоюп кетет. Ошо чоңойгонду зоб дейбиз. Зоб деген эчтеке деле коркунуч жок. Биз зоб десе эле чочуп кетебиз. Ал бул функциясында кептин баарычы. Ошон үчүн кандай болуп чоңоет? Диффузный дейт, жалпы чоңоет. Диффузный зоб деп коет. Анан узловой зоб дейт. Бул эми баягы түйүнчөк болуп чоңоет. Анан смешанный зоб. Анан эми бизде жана кызды деле көрбөдүм жерденчи. Ошол мисалы зоб деп эле баары эле айта берет. А чын айтканда зоб кичине чоңойгон эчтеке коркунучу жок. А эгерде чоң болуп чоңоюп, мойну кызып калса, дем алуу кыйын болуп калса, жанакындай кекиртекти кызып калса, анда конечно анда операция кылууга туура келет. Эми гипертиреоз. Гипертиреозду жанакындай биз баягы айтып атпаймынбы? Функциясы көбөйүп кетет. Тироксин көп чыгып калат. Триатиранин көп чыгып калат. Организм катуу иштей баштайт, активный болуп. Арттап кетет, чуркап басып эле көз чанагынан чыгып, жүрөгү дүкүлдөп, мындай тамакты бат-бат ичип, денеси кургап ушинтип калат да. Аларды уже көрүп билебиз. Бизде 3 симптом бар, триада симптом деп коет. Көзү пучогласие дейт, көзү чыгып калат чанагынан. Экинчиси болсо жүрөгү дүкүлдөп калат. Анан үчүнчү болсо кол титиреп калат. Эми муну билебиз. Анан диффузный токсический зоб деп коет. ДТЗ.
Эми бул эми кыйын жер ошол дытызы. Эми буякта сүрөттөр турат. Мына карабайсызбы? О жерде гипоталамустун сүрөтү турат. Мына анан баягы кайсы гормондор кандай чыгат гипофизден ошолордун сүрөтү турат. Мына щитовидный железа деп мунун сүрөтү турат. Тиреотоксикоз ушул. Анан миксидема. Бул гипотиреоз. Кыйын жери миксидема. Бизде гипотиреоз көп. Жанагындай функциясы азайып кетет. Анда болсо баягы миксидемага жетпегендер эле келет бизгечи. Миксидема болсо анда шишип кетет. Денеси бүт шишийт, көзү, бети шишийт, бети лунообразный дейт. Карабайсызбы? Анан жай басып калат. А шишиги бөлөк шишиктерге окшобойт. Бөлөктүн шишигине, жүрөктүн шишигине окшобойт. Муну басканда из калбайт. Анан муну билебиз. Анан кийин жай кыймылдап калат, жүрөк акырын сооп калат, акырын сүйлөп калат, акырын басып калат дегендей тескерисинче болуп калат. Ошон үчүн муну миксидема деп бул бизге гипотиреоз келет. Андан бөлөк дагы щитовидный железанын воспалениеси бар. Тироидит дейт. Тироидит менен деле келет аутоиммунный тироидит. Эми анын воспалениеси анан кийин жанагы онкология. Онкология дагы жанагы эмеден УЗИден көрүп атпайбы? Ошол онкология бул операция болгондо дагы кичине өзү баштаптыр. Бирок онкологияда биз эмне алабыз? Аденокарцинома. Муну онкологдор дарылайт. Ошон үчүн биз коркобуз. Эмне үчүн зоб десе элдин баары корккон себеби онкология болду деп угуп калышат да. Анда коркуп баштайт. Коркуй эле онкология болуп калбаса экен депчи. Онкология. Ошон үчүн муну дарылайбыз. Өзүнүн мисалы өзүңүз байкадыңыз да, эгерде функциясы көбүрөөк болсо аны азайтыш керек. Ушундай дарылар бар, меркозалил. Ушуну атайын. Азайып калса, конечно, аны гормон сыяктуу дары бериш керек. Гормон. Ошо синтетический гормон, эльтраксин деген. Ошону беребиз. Кээ бир өмүр бою ичет. Эгерде функциясы азайып калса, 25, 50, 175, 100 төлө беребиз миллиграммдан. Анан ал жакшы болуп жүрөт аларчы. Аны коркунуч жок. Бөйрөктүн үстүндөгү 3 бурчтук без жөнүндө эмнени айтып бере аласыз? Бөйрөктүн үстүндө 3 бурчтук без бул главный без бул дагычы. Эми бул да бөйрөктүн үстүндө 3 бурчтук без баягы надпочечник. Бизге эң керектүүсү бул жанагы сырткы эки эмеден катмардан турат, сырткы катмар корковый кортизон. Ал любой воспаление басат. Кортизон. Жанагы сезгенгенин баарын ошо кортизон. Преднизолонду угуп жүрөсүңөр. Ошол синтетики преднизолон. Ал эми ичкиде болсо адреналин, норадреналин. Алар болсо жанагы бизде деген бар. Тиги паническая атака. Ошону пайдаланат. Паническая атака дегени жанагындай коркутуп, үркүтүп, жүрөгү дүкүлдөп, аба жетпей калып ошондой болот эмеспи? Мына. Биз ушуну дарылайбыз. Паническая атака. Стресстен. Стресске катуу реакция кылган ошо адреналин. Гормон стресси деп аталат. Анан ушундай аба жетпей калып кыйналышат. Аял менен эркектин жыныстык бездери жөнүндө түшүндүрүп берсеңиз. Аял менен эркектин жыныстык бездери гонадотропный гормондор. Гонадотропный гормондор эркектин андроген деп аталат. Тестостерон. Ал болсо эркектик баягы биз айтабыз го, биринчи жыныстык белги, экинчи жыныстык белги деп. Эми подростковый периоддон баштап балдарды байкаш керек да чыңбы. Кандай мүмкүнчүлүгү бар? Биз келечек балдардыкы да чыңбы. Ошолор үйлөнүш керек, жайланыш керек дегенде ошондон коркобуз. Ошон үчүн карап байкап турабыз. Кандай болуп атат экен, бала кандай болуп атат экен, кыз кандай болуп атат экен, менструациясы кандай деп биз көңүл бурабыз. Аны эгерде начарлап калса, конечно, гормонду байкаш керек. Эстрогенный гормон аялдыкы. Менструация келбесе дагы биз чочуй баштайбыз. Ошон үчүн ошолорду дарылайбыз. Эми булар комплексно. Азыр бизде иглотерапия деген жакшы экен ушуларгачы. Иглотерапиянын эмнеси жакшы? Ушу биз жана мээ аркылуу эндокриндик системаны коскойбуз. Гипофиз, гипоталамус деген ишти жакшы иштетебиз. Анан кийин өзгөчө жыныстык бездер иштегени бизге билинип жатат. Анткени бесплодие менен келишет. Мен көп дарылап калдым. Каядан барсам, мен 10 жыл командировкада болдум. Эмеге токмокко барсам, бир келин боюнда болуп туруп, ал төрөйт деп калышат кыздар кыйгырышып. Ошко барсам да 2-3 төрөдү боюнда болуп калды деп калышат. Ошон үчүн бул караколго барсам деле ушундай
бул ошо эмеге жакшы экен да, жанагындай гормоналдык системаны оңдогонго. Гормондорду чыгарганга жакшы экен иглотерапиячы. Ошон үчүн биз иглотерапия эмне эле макта беришет. Ошо жанагындай эндокриндик системаны эметкенге, жана козгогонго, иштеткенге. Иштетет дем жакшы иштетет. Мисалы надпочечниктин успокоить этет, жанагынтип эмени азайтат. Тиги панический атаканы кетирет. Жана төрөт боюнча жакшы мен өзүм деле көрүп калдым. Эми бир 20 жаштагы жигит келсе чынбы, өзү айтса, ушунда орган өспөй атат, тиги жумуртка кичинекей, эч кандай белги жок, жанагындай эме жок, эме сырттан караганда деле мындай эч мүмкүнчүлүк жок деп айтса, анда ошол мисалы жигит. Ошондойлор болот да. Аны дарылап үйлөнүп калдым десе жакшы да чынбы. Үйлөндүм, балалуу болдум деп куган звонок этсе, ошондой звонок эткендер бар. Сон нейрогормондор жөнүндө айтып берсеңиз. Нейрогормондор бул өзү биздин менен иштейт турган гормондорубуз ушул. Серотонин. Гормон счастья дейт. Бактылуулуктун гормону. Эмне үчүн бактылуулуктун гормону? Анткени көңүлдү ачат, депрессия кетирет. Серотонин. Бул мээден да чыгат, жанакы кээ бир железалардан да чыгат, анан эмеден да чыгат, тиги ичегилерден дагы. Ошон үчүн эркекте айтасың го, тамак жакшы иштепчү. Жанакы азыр магний ушес деген чыгат атпайбы? Ошол ушуну чыгарат. Ушуга жардам берет чыгаргангачы. Сонун анан сиздердин доктор Бекбоев медициналык борборуңуздарда эндокриндик ооруларга кандай жардам берилет? Мен өзүм айтпадымбы, биринчиден баягы биринчи кесипим врач эндокринолог терапевт болгондон кийин буга көңүл бурам. Өзгөчө зоб деп эле корко беришет. Бизге келгендер, невроз менен келгендер деле зобум бар экен дей беришет. Ошону карайбыз, ошону көрөбүз. Андан кийин эндокрин бизде сахарный диабеттин осложнениясы көп келет. Ошолорду дарылайбыз. Мисалы кол бут муздап, тигиндей мындай болгондон сахарный диабетти мурда айткам. Андан кийин мисалы бул эмеденчи невростенский синдром пайда болот, жана зобтон. Баш ооруп, баш айланып, көңүл начарлап, алы кетип, ошолорду дарылайбыз. Биз баягы иглотерапия менен полный комплекс дарылайбыз да, жанагындай кылып, массажын кылып, иглотерапиясын коюп, жанагындай ооруган жерлер болсо, болевой синдром болсо, жанагынтип лазер коюп, комплексин дарылайбыз. Негизи азыр жакшы лаборатория. Лабораториядан көрөсүң, функциясын текшересиң, ТТГ дейсиң, ал жана тиротропный гормон, аны көрөбүз, ал көп чыга баштаса, бул зоб турбайбы деп. Анан жанагы Т3, Т4 дегендерди карайбыз. Аларды көрөбүз, анан УЗИден өткөзөбүз. УЗИден билинет. Щитовидный желез кандай болуп атат? Эме морфологиясы кандай? Өзгөрүү барбы? Онкология эмеспи? Тироидитпи? Зобпу? Ошонун баары билинет да. Чоң рахмат, ыраазычылык билдиребиз пайдалуу маалымат үчүн. Эгерде угуп өзүңүздөрдөн бир ушундай нерселерди байкасаңыздар, анда сөзсүз түрдө Бекбоев клиникасына келиңиздер, сөзсүз түрдө дарыланып кетесиздер.